Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз FFC уюмунун кантип түзүлүп, кантип түптөлгөнү жана ошондой эле ушул FFC уюмундагы спортчулар тууралуу болмокчу. Анда эмесе баштадык. Мен FFC уюмуна быйыл жаздан катыша баштадык. Биринчи круговой турнирлеринен баштаганбыз. Март айынан баштадык окшойт. Ушу март айында 71 килограммга круговойдон уруштум. Кийин 66га ошентип кайра профессиональный турнирлерине өтүп. Ушу жылдын жазынан баштадык. Круговой турнирден 2 уруштум, профессиональныйдан 1 урушупмун. 77 килограммга уруштум. Биз эми буга чейин көп эле уюмдарда урушуп келдик. Анан FFC'ге уруша баштадык. FFC'ге уруша биринчиден ушу жакшы уюштурат. Анан көбүнчө турнирлерин дагы ушу түштүк региондо өткөргөн үчүн биз дагы барып катышканга шартыбызга да жакшы беттештерди коюп берет, жакшы тандаштарды коюп берет. Бир гана мен эмес, ушу биздин клубдагы балдар дагы урушуп келишет. Жакшы кабыл алып, жакшы деңгээлде жакшы өткөрүшөт. Уюштуруу дагы сапаты жакшы. Бул Дагестанда өтүп келген экен, буга чейин Дагестан, Россияларда, Бишкекте өтүп келген экен. Анан мен уруша баштагандан баштап, ошо жаздан баштап ушу түштүктө көп болуп атат да. Кыргыз биз байсар өзүбүздүн жаныбыздан эле барабыз, а бирок башка мамлекеттен, Өзбекстан, Тажикстандан келген атаандаштарга ошо полный каржылап берет. Жол кересин, келип кетишин, жатаканасын, утса гонорарын ошолордон бир каржылап берет. А биз бу жерде өзүбүз барабыз, утсак да сыйлыктар болот, бирок утканга жараша. Өзү буга чейин бул спортко өзү келгениме 2 жыл болуп калды. Сентябрда 2 жыл болот. Буга чейин күрөшкө кызыгып жүргөм, кийин ушу негедир ушу спортко кызыгып кеттим. Бир катышып көрүп, ошондон ары уланып, кызыгым күчөп кетти. Күндөн күнгө кызыгым күчөп, тренировкаларды калтырбай, биринчи черезден келип, кийин баары күн сайын болуп, ушинтип кызыгып кетти ошо. Шу келген сайын кызый бересиң, анан беттештерге чыккан сайын, уткан сайын, жеңиштин даамын таткан сайын ого өтөр. Тренировка кылып атканда чарчайсың, кыйналасың, анан беттешке чыгып жеңгенден кийин ошолордун баарын унутуп, кайра башынан күч алып, кайра даярдана баштайсың. Ошонусу менен кызык дегендей. Последний бой, титульный бой. Вейс. Клуб Айкун Мамаев. Тренер Саитов Русанбек. Буюрса ушу сентябрдын ортолору же башында болот деп атат. Ошого даярданабыз. Бир
атаңдашым вызов таштады эле, ал ошо мененби башка менен болуп бир кур чембеттешем, Кудай кааласа. 66 килограммда ошо кур чембеттешебиз. Тренерлердин айтканын угабыз, ошолордун мээнети да бул жерде. Өзүм агайым ошо Саитов Руслан. Ошол түзөт, ошол эмне десе, кандай эмне кыл десе ошону кылабыз. Кайсыга урушасың, кайсыга урушпайсың, кайсы килограммдан бери ошо полный ошо агайым түзөт. Ошонун айтканын кылып келе атабыз. FFC'нин гана эмес, дүйнөлүк аренадагы чоң промоушндар бар. Чет өлкөдөгү океандын ар жагындагы максат ошол жакта. Ошол жака чейин барабыз деген үмүтүбүз бар. Аракетиңе берекет дейт. Ошо мээнет кыла берсек, Кудай буйрса ошол жака чейин жетебиз деген үмүттөбүз. Ушул учурдан пайдаланып биринчиден бул дүйнөгө жараткан ата энеме, бир туугандарыма, досторума, ошондой эле атамдай болуп калган өзүм тренерим Саит Русланга ошонун мээнети, ошол мээнет кылып атат. Айкөл Манас жамаатына, Амир Акулов Нургазы президент агайыбызга, ошол жерде жүргөн акаларым бар, сиздер таанаган чемпиондор Рыскул ака, Канат ака деген ошолорго жана ошондой эле ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп берип аткан, бой коюп берип аткан FFC лигасынын президенти Насирдинов Шер агабызга ошолорго ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып ошолорго ыраазычылык берип кетем. Встречайте, боец Мизажи Парателя из Каракулчи, Нуржанов Росанбек! Бойцы середины. Первый раунд. Время! Завершился первый раунд. Бул спортту тандаган себеби өзүмө жагат. Кичинекейимде көп муштаччумун. Кичинемде эле максатым бар эле да. Ошо спортко өнөргө катышсам деп. Ошол жака мына залга бир досум аркылуу келдим. Ал досум ошо Айкөлдө зал ачылыптыр дегенден ошол жака келип ачылгандан бери кылам. Биринчи биз круговой бойдо муштаччыбыз. Круговой бойлордо муштачып анан FFC'нде эле круговой боюнда 2 жолу муштачтым. 2 жолу мушташып, анан профессиональный боюна жазылып, профессиональный боюнда 1 жолу мушташкам. 57 килограммда. FFC'нин уюштуруучулары аябай сонун, жакшы уюштурат, боецтерге жакшы мамиле кылат. Анан ошо Кыргызстандын ичинде болгондуктан бизге деле жакшы. Тез болуп турат FFC. Боецтин өнүгүүсүнө спортчунун көп жакшы нерселери бар да. Башка спортчуларга деле айтат элем, FFC уюмуна келип, жакшы өзүнүн карьерасын улантып кетиши үчүн. FFC'де мушташсаң башка мындай чоң организацияларга чыгууга бир мүмкүнчүлүк бар да. Өзүмө ишенем, тынымсыз мээнет кылсаң, өзүңө ишенсең, карьерамды улантып кетишиге ишенем. FFC'нин чемпиону болуп. FFC'нин ошо куруну алыш үчүн менде деле ниетим бар. FFC'нин куруна деле урушам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Шер мырза ушул FFC уюмунун президенти
биздин Кыргызстандын спортчуларына шартты түзүп, ушул уюмдан өстүрүп, карьерасын түптөп берген бизден чыган мырзалардын бири. Шер мырза, айтсаңыз, ушул FFC уюмунун багыты кандай, максаты кандай? Сиз президент катары айтып берсеңиз. FFC уюмунун багыты бул жаштарды өстүрүш, жаштарга профессионалдык деңгээлде өсүш үчүн чоң ареналарга трамплин болуп, ошол биздин максат. Главный Кыргызстан ичинде ММА өнүгүшүн каалайбыз. Профессионалдык деңгээлде өзүңүздөр азыр көргөндөй чет жактарда, чет мамлекеттерде ММА өтө өнүгүп атат. Ошондуктан биздин деле Кыргызстандын мушкерлери чет мамлекетке чыгып, желектерин желбиретип келишин каалайбыз дагы. Ошондуктан биз кичине салымыбызды кошуп, ушу жаштарды жаңы тепкичтерге көтөрүү максатыбыз. Максатыңыздар аябай жакшы экен. Бирок ошол койгон максатыңыздарды аткарып атасыздар, мындай спортчуларга мындай кичине болсо да шарттарды түзүп, мындай болуп атабы? Эми биздин уюм жаралганына уже 2 жыл болду. 2 жылдан 16 турнир өткөрдүк. Биздин основной максат региондордо өткөрүп атабыз азыр. Региондогу спортсмендер көптүктөрү келе албайт шаарга, көпчүлүк спортсмендер шаарга келе албайт. Ошондуктан биз өзүбүз барып, ошол региондордо ыңгайына карап атасыздар да. Эми колубуздан келишинче шарт түзүп атабыз спортсмендерге. Бул эми FFC деген эмнени түшүндүрөт? Бул FFC деген бул Falco Fighting Championship, кыскачасы FFC. Бунун которгондо Falco бул латын тилинен алынганда бул акшумкар. Ителги, Ителги, да, вот. Орусча айтканда сокол деп коет го. Да, ошол. И ошондуктан билбейм, бул мен өзү клуб ачканмын, спортивный клуб. Аты Falco эле. Ошонун негизинен биз ошо Falco Fighting Championship деп FFC кыска айтылышы. Буйруса биз жакында фонд ачабыз. FFC фондун анан биздин максат ММА жакты эле спортту алып кетиш эмес. Биз өзүбүз дагы марафондорду уюштуруп, жүгүрүү марафон, ошондой марафон спорттун биздики как спортивный лига болгон үчүн биз спорттун түрүн алып кетели деп атабыз. Кенен алып атасыздар. Кенен алып, да, вот жаштарга мисалы спорт аттуу нерселерге жардам берип, эси фонд жакшы болуп, Кудайым берип калса, мисалы фонд жакшы болсо, биз любой спортко мүмкүнчүлүк жардам кылып, ошондой максатыбыз бар. Тоскоолдуктар болот, кыйынчылык болот, колдон келишинче кыйын болсо деле Кыргызстан үчүн кичине салымыбызды кошуп коелу деп атабыз да. Биз өзүбүз желекти көтөрбөсөк деле, мисалы биз мүмкүнчүлүк болуп калалы, себепкер болойлу, бирөөлөр көтөрсүн ошо желекти. Ошондуктан ниет кылып, аракет кылып, кыйын болсо деле аракет кылып атабыз. Канчанчы турнириңиздер болот бул октябрда? Октябрга чейин 2 турнир бар. Бирөө Каракөлдө болот. Ош шаарында 22 сентябрда круговой турнир болот. Ал ар бир салмакка Кыргызстан ичинде спортчулар жок, международный болот. Эл аралык болот. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандан келет мушкерлер. Каалаган келип жазылып, и ар бир салмакка бирден кур коюлат. Өзгөчөлүгү ошол экен. Өзгөчөлүгү, да.
ошо тегеретмей беттешке деле ошо коюлат. Хур коюлат. Бизде ушул one round деп койгонбуз, эме 1 раунд депчи. Ошо биз мушкерлерди кыйналбасын деп 1 раунд кылып койдук. Ошо круговой турнирде 1 раундду ошо ар бир раундтан жеңип финалга келет, финалга курга беттешет. Өзгөчөлүгү ушул. Өзгөчөлүгү биздики. Өзгөчөлүгү ошол кур, анан бизде ошол 1 раундда бизги жеңилдик да спортсмендергечи. Ушул команданы чоңойтуп атабыз азыр региондорго, ошо президенттерди шайлап атабыз региондорго. Буйруса азыр сүйлөшүүлөр болуп атат Россия жакта дагы, чет жакта ошол Россиянын Новосибирск шаарында өткөрөлү деген ниеттер бар. Ал жакта сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан Казакстанда Оскемегорск деген жер бар. Оскеменогорск деген жер шаар бар, область. Ал жакта эми сүйлөшүү болуп атат. Эми ушул жаңы жылга чейин ушул Россия Казакстанда деле өткөрө турган оюбуз бар. Мүмкүнчүлүктөр болуп калат. Биз колдон келишинче мүмкүнчүлүк кылып атабыз. Жолун, жатаканасын карап, тамак ашын карап, анан өзгөчө FFC'нин медалдарын жасадык. Өзү чоң сонун атайын темирден куйдуруп, ошондой сонун медалдар жасадык. Мен биз спортсмендер үчүн ошол нерсе ошол үчүн деп келишет да турниргечи. Кур, кубоктар коюп атабыз уже. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кандайдыр бир бизнестин артынан кууп, же болбосо саясаттын артынан саяз түшпөй, жеке өзүн гана ойлобостон өлкөнүн желегин желбиретип, спортчуларга көмөк көрсөтүп, өлкөнүн желегин желбиреткен азаматтарыбыз көбөйө берсин. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.